10 жыл следователь болуп тергөөчү болуп иштеп берсиз, анан 3 миллион сомду төлөп берем деп, ал акчаны каяктан алып төлөп бересиз? Биринчи суром. Экинчиси, ошол өзүңүздүн туура эмес кылганыңызды мойнуңузга алып, ал суракта жүргөндөн кийин негизи эл айтып атты эле ушул эмки мэр ушул болот экен депчи. Бирок азыр эми вице мэрликке да татыбайсыз го дейсиз. Ушул кетесизби жумуштан ушунча ызычы болгондон кийин? Рахмат. Жаныбек Асанбекович, хотелось бы сказать, комментировать решения следственных органов никто не имеет права. Это раз. Во-вторых, буду уходить или нет, это не вам решать, я сам, это мое личное решение будет. И если будет такого решения, вы об этом в первую очередь узнаете. 3 миллион боюнча жооп берип койбойсузбу? Еще раз говорю, я не имею права комментировать работу следственных органов. Жок, сиз чынбы төлөп берем деп айтканыңыз, мойнуңузга алганыңыз чынбы же жокпу? Я не буду отвечать на этот вопрос. Вице-мэр Орунтаев чулуу иштен кийин отставкага кетер-кетпесин айтты. Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында вице-мэр Нурдан Орунтаевден Батуми кафесин бузуу боюнча кылмыш иши козголгондон кийин отставкага кетер-кетпеси тууралуу сурашты. Орунтаев ал тууралуу депутаттар чечпей турганын, бирок кете турган болсо, алар биринчи болуп угаарын айтты. Депутаттардын бири кафенин ээсине зыяндын ордун толтуруп берүү үчүн 3 миллион сомду каяктан аларын сурады. Орунтаев учурда тергөө жүрүп жаткандыктан бул суроого жооп бербесин билдирди. Ошондой эле вице-мэр акчаны төлөөгө макулбу же жокпу деген суроого да жооп берүүдөн баш тартты. Кандай иштеп келсек, ошондой эле иштеп жүрө беребиз. Бүгүнкү күндө төрттүрүү иштери токтотулду. Анын качан жанданары азырынча белгисиз, деди Орунтаев. Белгилей кетсек, Орунтаев 24 май күнү атайын техника менен барып кафенин буздуруп, ичиндеги буюм тайымдарды сыртка чыгартып салган. Ал кафе мыйзамсыз курулганын, бузуу боюнча алдын ала кабарлама берилсе, ээси тоготпой койгонун айтууда. Окуя болгон күнүн эртеси кафеге УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев барып, эгер сүрдүрүү мыйзамсыз болсо күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга тапшырма берген. Өз кезегинде жактоочу Орунтаевдин үстүнөн арыз жазганын билдирген. Андан соң атайын кызмат Нурдан Орунтаевке жана мэриянын кызматкерлерине 2 берене менен кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө Орунтаев жабырлануучу тарапка келтирилген 3 миллион сомдон ашуун зыяндын ордун толтуруп берүүгө милдеттендирилген. Маалымат Спутник Кыргызстан.